каскадерлорго кантип төлөшөт? Мисалы актерлор күнүгө 10 000 сом, $100 деп айтып жүрүшөт орточо. Сиздерге кантип төлөнөт? Каскадердин бир күнүнө $100 төлөнөт. Бир кезде пранк тарттыңыз, эмнеге токтоттуңуз? Кийин пранктарыңыз чыкпай баштады. Анан ал эки адвокат жалдап, тиги сотко бериптир. Ошондо сотто бир аябай бир эме болуп кетти, чоң кызыш болуп кетти. Чыгармачылыктын кайсыл бир багытын акыры барып, ушуну бир багындырсам деген план бар. Эрте кечпей ушул нерсени кыргыздын баатырларынын баардыгын ошо мисилдей кылып чогултам. Сиз көп кинолордо жоксуз. Ошол эле тамашачы балдар көп тартып атат, башкалар тартып атат. Эмнеге кинодо аз чыгасыз? Биринчиден ошол мен өзүм эмемин, өзүмдүн оюмдагыны кылмайынча ал киного эметпейм да, барбайм да. Башкы ролго бир тасмага канча сурайсыз? Башкы ролго мен жогору дегенде кеминде $5,000 сурайм. Рүстөм Аскенов менен Кубаныч Курманбеков Ага Сити командасына сизге айтпай кетип калышты. Эмне себеп болду? Мен ага бир сөз айтпай эле кетиштир. Анда болду дедим. Ушунча убакытка чогуу кеткен убакытта бир тикке кетип жүрүп бекем экен деген жыйынтыкты чыгардым дагы. Алар менен сөйлөшкөн эле жок. Айгерим Расул кызы сизден кечирим сурап аткан видеону көрдүк. Бул эмне болгон видео? Ошондо аз айтып коеюн, Айгерим ошол убакта баягы жаш болгонбуз. Азыр аны кечирим сурап коеюн мен. Ассаламу алейкум достор, биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто вайнер, актер, каскадер жана башка көп кырдуу талант Зияш Турдубеков келди. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Рахмат. Кош келип калдык. Рахмат чакырган. Сиздин чыгармачылыкта жүргөнүңүздү билебиз. Атаңыз, апаңыз, келинчеңиз образга канча убакытта киришет? Бул жерде атам бат эле ойноп коет. Бул жерде эң кыйын апам менен ошо келинчегимдики кыйыныраак да. Алар образга кире албай, кечке күлүшүп, каткырышып. Эми аларга жакшы нерсе бар, ошол нерсечи. Бирок бер жактагы адамга мага кыйын болот да. Себеби монтаждан ошончолук дубльдарды кесем, алам, алар күлүп, каткырып атса, мен бул жактан мындай нервим кашыйт да. Аларды урушам. Бир оңой нерсени батылап ойноп койсоң, эмне унутасың, эмне унутасыңар? Жөн эле биякта мен память жеп атасыңар депчи. Алар кыйыныраак болот. Атам экөөбүздүкү бат эле. Атам мактанат. Мага ошо бирөөнү бир дубль менен бүтүрбөйсүңөр депчи. Апамдыкы бир аз кыйыныраак. Келдиңерби? Тур бижеңдер көрүшүп турушчу. Кандайсың Нуржанат, жакшы келиңиздер. Кел Нуржанат, балам карап турчу, чарчадым. Нуржанат чай алып кел, чай чейин. Гиластан тер алып кел, жейле. Тез келип тургун. Ата келин кызматта азыр. Тынч болбой, жакшы отургун. Бир жылда бир жолу келсеңер болот да шагырабы дедим, сайын келе берди. Жакшы, азыр. Тур келин, кайнаган кел. Келин бала кандай, жакшысыңарбы? Кандай келе алыңыз? Жакшы кудайчы, өлүңөр тынчсыңарбы? Тамак барбы? Урсак жаманлашты. Болбосо манты жасай калчы. Келгенден кийин бир нерсе ала келбейби? Келин бала мынада кирлер бар эле. Жууп койсуң. Келин бала түшөк салып койсуңбу? Жол жүрүп бала чака менен аябай чарчадым. Келгенден кийин экилерден ары жакылып. Жакшырагансыздар эми? Макул эле жакшырагыла, тынч болгула. Ала чоң эне үйдөсүзөрбү? Конок картабыз силердикине. Атаң менен күйөөң айтты, качтык. Ушул вайндарга жазылган сценарийга кимдин салымы чоң, ким жазат көбүнчө? Атаңыз, апаңыз кошулабы сценарийга? Сценарийдин кээде 90% өзүм жазам. Анан кээде атама атайын айтып көрөм да. Ушундай идея болуп та андай бир кошумча бир неме барбы дейм да. Же болбосо кээде жөн эле основной эмесин таштап коем, скелетинчи. Ушундай примерно ушундай идея бар дейм. Анан чай ичүүсүндө отурганда атам өзүнүн варианттарын айтып, ха деп баштайт да. Мынтип койсо, мынтип койсо, апам мынтип койсо депчи. Атам бул жерде көбүнчө апамды шылууданга аракет кылат да. Мен ошо шылуудан көрүп эле ха деп бер жактан акырын жазып отура берем да. Жазып отура берем. Кээде апам айтып калат. Сондай ошол 90%, 80% өзүмдүкү, анан 20% атамдыкы кошулуп кетет да. Кээде ар кандай окуат, кээде атам деле бир мындай скелетин айтып коет. Анан калганын өзүм чаптап чыгам да. Ушундай келин менен кайнене бири-бирин көрө албай атсам, кээде мышташып кетпейби, айтышып кетпейби, бүтүп кетпейби депчи. Анан ушундай өзүмдүн немелерин, основной элементтерин өзүм чаптап чыгам. Мисалы үчүн
мисалы үчүн атам айтат да, барыз отурганда дейт, барыз отурганда сага дейт да, чайды нормально куят дейт, мага да чайды нормально куят деп келин айтып атат да. Анан кийин тиги апаңа келгенде чайды мындай эле азыр эле куюп берип койсун дейт да. Көрө албастык кылып да, көрө албастык. Же тескерисинче деп атат да, апаң мага чайды нормально берет, тамакты нормально берет, сага да тамакты нормально берет, бирок келинге келгенде тамак калбай калат депчи. Сиздер үй бүлөлүк вайн тартасыздар. Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз, ата энеңизди кантип көндүрдүңүз, кантип тартасыздар, идея кимден келди? Вайн өзүм башынан тартчумун да, өзүм жалгыз тартып жүрмүн да. Анан команда бар болчу, кийин команданын балдары барды, үйлөндү, баш кошту, үй бүлө куруп кетти. Анан ошондон кийин мурдагыдай жол албай каласың, мурдагыдай кезек албай каласың, убакыт болбой калат, сценарий жаза албай каласың дегендей. Анан үйдө ошо жалгыз отуруп, карыз реклама бар болчу да. Акчасын алып койгонсуң, бирок рекламаны бере элексиң да. Анан убакыт сааты келип калды рекламанын. Анан апамды карап турдум да, ошо апам жакшы ойносо керек деп өзүм кичине кезиндеги окуяларын айтып берчү да. Мектепте монтчу менен ырдачумун депчи. Анан илгери азыркындай шарт болгон эмес да, камера болгон эмес, интернет деген болгон эмес. Ошолордун таланттары ошо ачылбай калган болуш керек деп ой келди дагы. Сценарий жазып көрсөм, алгач мындай каршы чыкты. Жок па, ойноп алсаң керек депчи. Апа бир ойноп көрсөтсүз, бир ойноп көрсөтсүз. Болсо болду, сизге көрсөтөм. Анан жакпай калса айтасыз, жакпай калды дейсиз, анан чыгарбай койгон депчи. Бирок мен тарттым да, анан аларга айтпай туруп эле чыгарып салгам да. Анан жакшы көрүү чогулткандыктан анан өзүмө келди, мына. Ушуну алып кетсе болот экен дедим. Апа жакты десем, комментарийни окуп чыкты, анан жакты да. Комментарий жакты. Тим более апам өзү TikTok менен ооруп калган убакыт болчу. TikTokко киргенде аябай бир жумада жетпей эле миллион просмотр болуп кетип атты да. Анан ошондон апам өзү кызыгып калды. Анан апам менен атам базарга чыгып продукт кылышат, кээде могу жака чыгып айланышат. Бир жактарга барып калышат той боюга. Анан ошондо апамды мактап калышат экен да. Ойбуй, аябай тиги вайнарың жакшы чыгып атат, тигиндей мындай депчи. Анан сен атам да өзүнчө тартылгысы келип элечи. Тартылгысы келип эле, анан ошондон атам келип айтып атпайбы, мени да кошуп көрсөң депчи. Анан атамды кошуп көрдүм. Атамды кошуп тарттык, атам да аябай жакшы бир көрүп кошуп койду да вайнгачы. Анан кийинчерээк тиги атамдын баягы молдо тааныштары бар. Алар айтты, тике койбойсуң депчи. Атам ошондон уялып кайра эметип атпайбы, тартылбайм депчи. Айта берет, сөз айтыла берет, кала берет. Эч нерсе болбойт, анан ошентип төртөөбүз тартылып калдык да. Вайндын орду азыр канчалык? Бир өнөр арасында бир ордун таптыбы? Келечеги кандай болот вайндын? Кыргызстандын вайны келечеги аябай жакшы. Себеби азыркы актер болом, актриса болом дегендердин 90% вайн тартыш керек да. Илгери кастинг деп койчу. Бир режиссер кино тартса кастинг жүргүзчү да. Анан элдин баарды кастингге барчу, кезек күтчү, кезеги келгенде кирип, жана аткарыш нерсесин аткарып, ошентип чыгып, жообун 3 ай, 4 ай күтчү да. Азыр ал заман өтүп кетти. Азыр режиссерлор эмне кылат? Интернет чукулайт да. Интернет чукулайт. Мисалы үчүн сен вайн тартып атсаң, сенин вайның чыгып калса, могу жөндөмү бар экен. Монун образы мону турбай, могу роль жакшы жарашат экен дейт дагы. Сага өзү байланышка чыгат да. Сага өзү байланышка чыкканда дагы жакшы нерсеси бар, сен бир талап кыла аласың да. Мен мончо күндөр бошойм десең, сага ошол убакытты карап беришет. Мен мондой нерсени каалап атам, бул айда бош эмесмин десең, ошол кийинки айга турлап берет. Анан сен баягы кастингге барып, мындай ошо кастинг жолун өтө турган болсоң, сен талабыңды каалбай каласың да. Вайн менен сен шоу бизнеске кирип кетсең болот. Вайн менен сен кино тасмалар тартсаң болот. Негизи эле азыркы кинолордун бардыгы биринчиси вайнды тартылат да, вайнчы. Чала спорт мисалы үчүн вайн тартылган, кандайсың күйөө бала вайн тартылган, Айжамал биринчи вайн тартылган, анан кийин булар тасмалар чыгып атпайбы? Тасмалар чыкты да. Ошон үчүн вайндын келечеги Кыргызстанда аябай чоң. Жана ар бир адам бул вайн тартыш керек. Себеби актерлук чеберчиликти өстүрөм дегенге вайн аябай кандай бир жардам тийгизет да. Бир эле вайн эмес. Ошо интервью алам деген адам деле, журналист болом деген адам деле ошо вайндан баштаса, вайн бул дарбаза да, эшик. Вайнды жакшы тартып өздөштүрүп алсаң, сен каалаган нерсени кыла аласың да. Мурда эми КВН болчу да. Мурда КВН деген нерселер бар болчу. Азыр эми интернет заманбап КВН деп коеюнчу. Ошондой да. Мисалы үчүн сен мурда номериңди даярдап сахнага алып чыксың да. Анан сен телевидение тартчу да. Ал сен чөнтөгүндө телевидение да. Вайн тартасың, чыктың. Элдерге сен жарыялап бере аласың да. Болду. Мурдагыдай даярданып, андай убакыт жок азыр. Ошон үчүн вайн тартылып отургандар. Вайн боюнча эң көп тарткандардын бирине сиз киресиз. Бир ойдо жокпу вайн тартканды үйрөтүп курс ачам жаштарга деген? Мен вайн деп айтпайм. Мен мону өзүнүн курсум бар, экшен курс деп коем да. Ошол экшен курсунун ичинде ушуларды мен кошуп кетем.
өзүмдүн жеке курсум бар, экшн курс деп коет. Ал экшн курстан көбү сурайт, ал эмне депчи. Экшн курс деген бул ушул бир окуяны бир кыска убакыттын ичинде чалдырып кетиш керек да. Бир жарнама болсо, ошо мен жарнаманы аябай ушу бир кыска убакыттын ичинде маанисин дагы, ошол реклама экенин дагы билдириш үчүн кыска убакытта чалдырып киргизип салам да. Ошонун ичинде вайнер кирип кетет, көп нерсе кирип кетет да. Ошону экшн деп коет. Мен курсума келип жүргөндөр билет да муну. Курсуңузду кайер жактан өтөсүз? Кантип катышабыз? Курс офлайн болот. Ушундай эле бир группам болот. Номерлерин алам, анан группа түзөм да. Мынчанчы поток, мынчанчы жылдагы биринчи поток деп жазам дагы. Анан ушундай бир парктарга келебиз. Кыштын болсо жагындай кафелерге киребиз. Озек болот да, жандуу болот. Анан аларга ошол өзүм сабак даярдап коем. Бир күн молор өтөм, экинчи күн молор өтөм деп. Сабагымдын 100% жандуу болот да. Жандуу болот. Көбүнчөсү онлайн сурайт, эми онлайн сураганда адам өзүнө керектүү суроолорду бере албай калат да. Ал онлайн эмне? Өзүң программа даярдайсың, кетирип койсуң, болду, көргүлө деп койсуң да. Ошон үчүн мен онлайн эмес, офлайн жандуу сабакты. Бул жандуу өткөндө бир сөз менен гана түшүндүрөсүзбү же камераны кошуп аткарып? Практика жүзүндө көргөзөм. Практика жүзүндө көргөзөм да. Мисалы үчүн алгач эле ошол биринчи пландардын тизмесин айтып берейин. 5-6 бир айда 5-6 окуучу чогултам. Анан аларга тегерек суу отуруп алып эле айтам. Ошол айтып аткан жериме эле практика көргөзөм да. Биринчи мына телефон аласыңар, телефондон эле мына ушул телефон настройкасын үйрөтөм биринчи, кайсы кандай кадрда туруш керек, канчанчы секундада канча пикселде туруш керек. Анан ошо кадрдын пландарын үйрөтөм да. Сен эң биринчи мондай крупный план мондай тартылат дейм да. Крупный план мондай тартылат. Болду, ошо крупный план жакшылап карап алган дейм дагы. Анан ошо крупный планга сүрөт тартып келе дейм. Сүрөт тартып келе, адамдар тартып дейм. Жалаң ошол адам баягы крупный план эмне экенин билмейинче ошол ташманы бере берем да. Андан кийин ортоңку план, средний план деп, средний планды карап келе дейм. Анан алар средний планды үйрөнүп кетет, анан общий планды үйрөнүп келишет. Анан ошолордун баарын аралаштырганды үйрөтөм. Муну аралаштырсаң депчи. Аралаштырсаң, анан ошолордун баардыгын мен жандуу көрсөтүп чыгам. Жандуу көрсөтүп чыгып, анан монтаж деген эмне, монтаждан эмне кылса болот, ошолор баардыгын мен жандуу ушу өтүп аткан жерден эле көрсөтүп үйрөтөм да. Бул курстун ичинде монтаждаганды дагы үйрөнүп чыгышат. Монтажды үйрөнүп чыгышат. Тартканды үйрөнүп чыгышат. Ошол убакта сценарий кантип жазылат. Ошону үйрөнүп чыгышат. Кантип кыска убакта ошонун баарын чалдырыш керек. Кантип убакытты экономдош керек. Кантип көрүүчүнү кармап калыш керек. Азыр өтө кыйын да аны көрүүчүнү кармап калышчы. Бир 10 секунд чыдайт, андан кийин өткөрүп салат да. Ошо 10 секундта кантип кармаш керек. Ошол баардыгы экшн курс деп коет, ошонун ичинде чагылдырылат. Мобилографта аны баары эле бар. Ошол баштан аяк үйрөнүп, мен болду курсту аяктадым деп чыкканча канча убакыт керек? Акчасы канча курсуңуз? Баягы дайыма келип жүргөн балдар 1 айда бүтөт. Дайыма келип жүргөн балдар 1 айда бүтөт да. Анан баягы кээрки балдар ишин түшүп калдыр, минип калдыр дегендер созулуп кетер, 2 айга созулуп кетет, 3 айга созулуп кетет. Жумасына канча жолу курс? Жумасына 3 жол болот. Жумасына 3 жол болот. Анан кээрки балдар бар. Ошол мен вайн тартып атканда келип жаныма келип карап турушат. Ушундай отурбай, монтажда да жаныма отурушат. Ушундай балдар бар да. Ошондо бат эле үйрөнүп кетет. Анын акчасы 15 миңден алам. Бир окча 15 миңден алам. 1 айлык курс 15 миң сом. Анан ар кандай сурап калышат, бөлүп берсем болобу дейт, калса бөлүп берсин деп коем. Ушул баягы курс бүткүчөктү акчасын берсе болду да. Анан шаштырмай жок, мынчасына беришим керек деген андай нерсе жок да. Каскадерлук жагын кантип атасыз? Бир 10 жылдай алектендим деп жүрдүңүз эле. Ооба. Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз, азыр кандай болуп атат? Каскадерлук бул мындай аябай татаал кесиптердин бири да. Каскадерлукка мисалы үчүн бир адам мен каскадер болом, мен ушу кесипти алам деп кесипти тандай албайт да, каскадерлук тандай албайт. Тескерисинче каскадерлук кесип адамдарды тандайт да. Бул аябай кандай бир армия сыяктуу да. Күн сайын машыгышың керек, күн сайын залда болушуң керек, формаңды сактап жүрүшүң керек. Себеби бул каскадерлукта мындай күтүлбөгөн жерден проекттер келет да. Сен мисалы үчүн машыкпай койдуң, 2 ай машыкпай койдуң, 2 айдан кийин сага проект чыгып калды. Сен ал жакта кандай трюктар болуп билбейсиң да. Ошон үчүн дайыма сен формада болушуң керек. Анан дагы бул каскадерлукта
сен түнгі саат 2'de болса 2'de тұрып кетсің керек, таңғы саат 4'de болса 4'те кетіп қалсың керек. Сен мындай проектте ертеңге жылдыралайын, мынайға жылдыралайын дей албайсың да. Бұл жақта аябай көп травмалар болады. Ошо травмаға чыдағаны чыдап, чыдабай қалған ақырына кете береді. Мен ақырғы 10 жыл каскадерлік қылдым. Адилет Ахматов сен ағайға чоң рахмат. Ошол ағайдың демилгесімен каскадер болып жүрдік, көптеген проекттерге бардық, көптеген нәрселерді үйрендік. Каскадерлықтағы жаңағы вайынға жақсы еме. Мысалы үшін біреу каскадер болам десе, пожалуйста, вайын тартсын. Ошо вайынға түріктарды қоссын. Үйреніп кетуге жақсы еме да. Жол. Каскадерлыққа мен да көп травма алдым. Бұтым ойнақ болып қалды, далым ойнақ болып қалды. Анан үйленгенден кейін бұл каскадерлық тоқтатып қойдым. Өзім үшін емес ошол. Мен үйлем үшін тоқтаттым да. Жашты кезде қылдым, аз деле қылсам болар еді. Бирок мен азыр қыздарым бар, балдарым бар дегенде қорқам. Қатты травмалғаннан қорқам да. Мен бір қатты травмалып қалсам мен жатып қаламын 3 ай 4 айчы. Ошондуктан азыр ант албайм да, мурдайым бойдок кезде ошентип кое берчүмүн. Эгерде кимде ким каскадер болом десе, ошол биздин Адилет Ахматов агайга келип жазылып каскадер болсо, ошо биздин Адилет Ахматов Кыргызстандагы биринчи алгач Кыргызстандагы проекттерге жөнөтөт. Анан барып Казакстан, анан Россия ошентип каскадер болуп кетсе болот. Жөндөмү бар болсо да, агайдыр карайт да, жөндөмү барбы жокпу карайт. Эгер каскадер болом десе, Адилет Ахматовго жазып кайрылса болот. Каскадер болом деген жаштар негизи көп. Кыргызстанда бир атайын окуулар барбы? Бир контракт төлөп же башка бир мынча жыл окуйт деген кантип үйрөнүшөт Кыргызстанда? Каскадердун атайын школа деле, мектеби деле жок, атайын зал бар да, зал бар. Каскадер болом деген жаштар ошо биздин Адилет Ахматов агайга жазыш керек. Ушундай каскадер болоюн дедим эле. Мага деле жасот, бирок мен Адилет Ахматовдай мастер эмесмин да. Мен туура эмес көрсөтүп коюшум мүмкүн. Ошондон мен дагы мага көп жазышат. Сизден эле үйрөнбөйлү депчи, бирок мен жоопкерчиликтен корком да. Эртең бир майып болуп калса мен күнөөлүү болсом да. Ошондон мен жоопкерчиликти ала албайм дагы. Адилет Ахматовду сунуштайм. Адилет Ахматовго барасыңар, эч кандай контракт жок эле. Болгону ушу жөндөм болуш керек. Ошо Адилет Ахматовго жөндөмүңөр көрүнгөн болсо эле, ал силерди колго алат. Өзү эле алат да, өзү даярдайт да. Ошо Кыргызстандагы проекттерге чыгасыңар, андан кийин кетет. Ошо Адилет Ахматовдон көз каранды болсуңар да. Эч кандай контракт деле жок, эч кандай бир окус деле жок. Болгону ошо Адилет Ахматовдун колунан тарбия алышыңар керек. Ошо бекен айткандай кылышыңар керек да. Мен ошо бекен айтканын кылбай койдум эле, көп травма алдым да. Ошо өзүм мындай бир аз бейбаш баламын. Неге минсе койт, неге тинсе койт деп суроолорду берип атып, көптөгөн жаракат алып калдым да. Ошо бекен айтканын чыкпай кылып жүргөн балдар бар, алар эч кандай травма алган жок, эч кандай бир кыйынчылык көргөн жок. Канчалык көп тилин айтсаңар, ошончо көп проектке чыксаңар. Мына акыркы жолу Мулан деген тасмага барып келишти. Болсо Голливудтар тааныш. А мен ошо травманын айынан барып калдым. Ошо бизде бар, каскадер зал бар, каскадер жигиттер керек. Ошондуктан Адилет Ахматовго келерсиңер болот. Мага эмес да, мага жазбагыла. Мен ошо жоопкерчилик ала албайм да. Сиз каскадер болуунун арты менен бир 10 жылга жакын жүрдүм дедиңиз. Кандай кинолорго тартылып, канча киного барып келдиңиз ушунун арты менен? Мен Казакстандагы Тамирис деген кинонун пробный съемка, пробный экшендери бар. Ошо пробный экшендерин тартканмын. Тамирис деген, ал болбосо Тамирис деген мынау каскадерлер арасында дагы Оскар сыйлыгы бар. Таурус деп коет, Таурус сыйлыгы деп коет да, ошол эң мыкты эмелерге берилет. Ошол жакта Адилет байкөкөдө иштегенбиз. Ошол жакта иштедик. Акыркы эсте калгандарды айтып атам да. Андан кийин япондордун тасмасында иштедик, Кыргызстанга келип тартышты. Корейлердин эмелеринде иштедик, тасмасында иштедик. Кыргызстанда болсо акыркы тасмалардан Тайган деген жакында сериал чыкты, ошо Тайганда иштедик. Böyle азыр эсте калгандар ошолор болду да. Атайын негизи жазбайм деле, могу тасмада иштедим, мондом тиңдем дебейм да. Негизи кандайга жокмун. Сиз Тайган деген тасмада иштедим дедиңиз, акыркысында. Кыргызстанда да бир топ тасмаларга иштедим дедиңиз. Кыргызстанда актерлордон суразаң, өздөрүнүн бир галалары бар. Каскадерлорго кантип төлөшөт? Мисалы, актерлор күнүгө 10 000 сом, $100 деп айтып жүрүшөт орточо. Сиздерге кантип төлөнөт? Бизде мындай эки жолу бар да. Бир жолу ошо Адилет Ахматов
Адилет Ахматов айтат өзү. Себеби проект ошол алат да. Адилет Ахматов байке өзү проект алат. Могу проектке мынча бөлүндү, могу проекттен ошол бизге бөлүнгөн акча мынча дейт да. Анан ошонун ичинен бөлүнүп кетет. Ал ошо кинонун бюджетине жараша да. Кино тасман бюджети канча, ошондон канча бөлүндү, ошого карап бөлүнүп кетет. Аны так айта алайм. Мындай депчи. А так негизинен ошо каскадердин бир күнүнө $100 төлөнөт. Бир күнүнө $100 төлөнөт да. Могу күнү айтат да, могу тасмага монча каскадер керек деди. Мисалы үчүн ошол күнү съемкасы болсо деле, болбосо деле $100 алып берет да. Кино тартып жатканда түрктарды жасап жатып, эгер бир жаракат алып калса, жаракат алгандагы больница, ооруканалардын акчасы көтөрүлөбү же ал өзүңүздөн болобу? Ал ошо эгер Кыргызстанда болсо, каскадердин өзүнөн болот. Каскадердин өзүнөн болот да. А сырт жакта болсо, ал тиги жак страховка компаниялар төлөйт да. Ошондуктан бизде кыргыз каскадерлорунун Кыргызстанда мындай эми мындай бир аз жандам келе атат да. Ошондуктан биз Кыргызстанда көбүрөөк мындай экшн кинолор тартылса, боевиктер көп тартылса, тарыхый тасмалар көп тартылса, ошондон каскадерлордун дагы мындан дагы деңгээли жогорулайт да. Биздин кыргыз каскадерлордун көпчүлүгү чет жактан жакшы акча табып келет да, анан бул жакка келгенде бул жактын баягы өзүндө керектүү каражатты айтканда көпчүлүк кинорежиссерлор чочуп кетет да. Көп деле жалдаша бербейт да. Себеби каскадерге ден соолук керек, травма албаш керек. Травма алып калса эмне? Болду, бир чет жактан проекттен калып калат, чет жакта проекттен калып калса болду да. Анан бир жылдык эмес жок калат да. Ошон үчүн Кыргызстанга кыргыз каскадерлору колдон келишинче көбүрөөк сураган аракет кылат да. Бир кезде пранк тарттыңыз, эмнеге токтоттуңуз? Кийин пранктарыңыз чыкпай баштады. Пранк мындай болду, бир катуу ызычы болду да. Биздин элдердин арасында пранк деген сөздү түшүнбөгөндөр бар экен да. YouTube деген түшүнбөгөндөр бар экен. Бир байкени тартканбыз. Анан ал көрсө байке пранк деген сөздү билбейт экен. YouTube деген сөздү да билбейт экен да. Биз ба пранк тартып бүткөн адам тарта алабыз, байкени пранкка түшүп калдыңыз, YouTubeга чыгарабыз, чыгарып берели дейбиз да. Ошондо бир байке өз түшүнбөй эле, макул ооба деп койтур. Кийин ал пранк чыккандан кийин аны тааныштырабай шылдыңдаптыр. Өзүнүн кичинекей балдардан ушунтип коруп калдыңбы, тигиндей мындай деп, анан ал байке өчүр десе, биз баягы YouTubeга бир жүктөгөндөн кийин аны кары өчүрүп койсоң болбойт да. Анан биз өчүрбөй койгонбуз. Анан ал байке адвокат жалдап, тиги сотко берип соттур. Ошондо сотто бир аябай бир эме болуп кетти, чоң ызыч болуп кетти. Анан анын үстүнө дагы биздин элдердин көпчүлүгү пранкка түшкөндөн кийин түшүп алып туруп, анан эме деп берет экен да. Ушундай эле мен мындай экенин билбептирмин. Муну билсем жок дейт элем, өчүрүп коесуңбу, тигиндей мындай деп берет экен да. Анан ушунчалык мындай ошо адамдар мындай наразы болуп аткандан кийин жөнөй коюнчу дедим да. Анан өзүм да баягындай пранк тарткым келбейт, жеңил пранк тарткым келбейт да. Менин пранктагы жанрым ошо адамды коркутуп туруп, анан монтип деп жеңилдетип коюш да. Ошондой жанр жакшы көрөм. Мисалы үчүн тасмаларда деле комедия боло берет го. Мен пранкты салыштырып тургам. Мисалы үчүн меники кинодо ужастик болуп калат да. Ошондой ужастик жанр жакшы көрөм да. Мындай ужастик болуп турган. Жөн тамашалап эле деген сыяктуу нерсени жакшы көрөм да. Ошон үчүн көп адамдар наразычылык боло бергенден кийин аны жөнөй коюнчу деп чечтим да. Бирок негизи тарткым келет. Азыр эле пранк тарткым келет. Бирок тилекке каршы биздин адамдар кичине даяр эмес экен да. Дагы бир аз убакыт бар экен. Дагы бир аз даярдап тур, анан кийин тартам да. Келечекте бар дагычы. План бар негизи. Пранкка түшкөн адам сизди сотко берди, адвокат жалдады. Аягы кантип бүттү сот? Аягы ошо сот деле айтты. Мен ушул байкени деле наразы кыла бербейин. Бул эми негизи байкең деп тура. Ал байкенин укугу бар да. Неге алып сал деген укугу бар да. Негизи эле пранкка түшкөн адамдардын ошентип укугу бар. Алып сал, өчүрүп сал деген укугу бар. Анын уруксатын сен эч нерсе чыгара албайсың да. Анан аягында алып сал, анчалык чоңго барып эле коелу дедик, ошентип анан аяк алынды да. Эми бир эле байке, бир эле мисал айттым, негизи андай толтурат. Ошол пранктарды тартып жүргөндө, могу акыркы тартып аткан видеолоруңузда Мирлан деген жигит жаныңызда жүрөт. Ошол жөнүндө айтсаңыз, ал баландагы актерлоо мыкты, бирок көп көрүнбөйт. Мындай да. Негизи ошол Мирлан, негизи ушу бүт мен жанымда жүргөн балдардын баардыгы булар экинчи планда жүргөн адамдар да. Ушу камеранын артында иштеген балдар да. Камеранын артында монтажда иштеген балдар. Мирлан мен классташым болот. Мирлан көзүнчө айтып көрөйүн, мен Мирланга бир нерсе өкүм кетем. Мирлан башында мектепте окуп жүргөндө эле биздин командада ойнойт болчу да. КВНде бар болчу командада. К-77 командада составына бар болчу. Анан ал кийинчерээк ал башында Агроде жашайт болчу, могу жерде тегеректе жашайт тиги. Анан жашоо шартына байланыштуу аэропорт жакка көчүп кетет. Анан баягы биз тамашага даярданабыз, күн сайын чогуу даярданабыз. Ал ошол убактарда бири келбей калат да, жолдун алыстыгына байланыштуучу. Анан мен Мирланга келе салышам, мен айткам, Мирлан сен
кааласаң келесиң, кааласаң келбейсиң. Тек командада ойнай эле койчу дейм да. Я бул эмне? Биз полный да пакет кылып коет, сен келип туруп эле эмне башыңды кирип кетесиң. Болбой андай. Мына кичине справедливость болуш керек деп туруп, жөнөн эле албай коштой командага кошпой койгом да. Кийин тамаша ойноп жүргөндө деле, эй десе эле болбой эле. Командада балдар жаман көрүп атат. Командада балдар да жаман көрчү да. Не ал кааласа кетти, кааласа кетти, биз аймай келебиз депчи. Ошондон анан баягы жөнөн эле команда албай калганбыз. Ошол нерсеге өкүнөм да азырчы. Ал болбосо ал өтө мындай тамаша десең тамаша деле жазат. Актёрчулук чеберсең актёрчулук чебер деле мыкты. Пранктардын 80% деле ошо Мирланга тиешелүү идеялар да. Кийин ошо пранк тартарда ошол нерсени эске алдым да мен. Ошо Мирланды мен убагында ушинтип койдум эле, ошол нерсени тормоз кылтырмын деп. Дароо эле Мирлан оюма келдим да, Мирланды чакырдым да, анан Мирланды пранкка тартып баштадым да. Мирлан келген да жакшы болду пранккачы. Себеби деген өзүн тартып баштаган элдин баары таанып коет да. Бул сен зяшсың, койчу. Пранк чыгарып эле койчу депчи. Ошон үчүн Мирлан тарсам, Мирлан жаңы лицо, жаңы жүз болуп, Мирландын ойногону 100% окшошту да. Ошо Мирланды көп сұрайды, качан пранк тартасың депчи. Негизи Мирлан келечекте жакшы план бар. Жакында студия ачат, ачып калса тартып баштайт го дейм. Сизде көп өнөр бар. Пранк тартып жүрөсүз, кинолор тартып жүрөсүз, вайн тартасыз, каскадерлук бар. Эң жакыны кайсыл деп эсептейсиз? Кайсыл өнөрдө калам деп ойлойсуз? Ушулар арасында эң жакканы каскадерлук, актерлук, өзүмө жакканы. Мен өзү негизи рэп окуган жакшы көрөм өзүчү. Негизи бул айткандарга мен негизи жакын эле эмесмин. Мен өз ички дүйнөм мындай рэп айтканга жакшы да, ошону жакшы көрөм. Бирок келип туруп ушул рэп айткан эмем жакшы мындай окшошпой атат да. Мен жазган ырларым бар, бирок ал эч жакка чыккан эмес. Себеби өзүмдүн үнүм өзүмө жакпайт да. Мындай үйдө отуруп окуган өзүнчө бир укмуш окуп аткандай болом. Бирок студияга барып, жанагы эмеге киргенде, запись студияга киргенде, негедир бирдекеден бирдеке болуп эле ыр дайыр болуп чыкканда эле өзүмдүн үнүм өзүмө жакпай, ошентип жүрөм да. Негизи өзүмө мындай рэп окуган жагат. Анан бул каскадерлук, вайн тарткандык, булар менин мындай хоббим деп койсом болот да. Хоббим деп койсом болот. Айта албайм. Мага бонус жагат, тыйныс жагат деп айта албайм да. Буларды мен мындай не деп койсом, бир жакшы көргөн буюмдай эле көрөм да. Жакшы көргөн баламдай деле көрөм. Мисалы үчүн вайнерлик чоң балам болсо, каскадерлук кичинекей балам деген сыяктуу эле да, мындай бөлүп айта албайм. Мына жагат, бул жагат. Баары эле бири-бирине окшош. Мен үчүн баары эле бири-бирине окшош. Каскадерлук да бири-бирине окшош, вайнерлик да бири-бирине окшош. Аны бөлүп чыга албайм да. Мунусу жагат деп деле айта албайм. Баары эле бирдей жагат. Негизги ой бар. Кызыккан нерсеңиз бул рэп окуу. Канча жылга барып, канча убакытта барып сиз даяр болуп рэптериңиз чыгып калышы мүмкүн? 10 чакты рэпим бар. Бирок 2-3 чыгаргам да. Баягы элдин небесин угуп көрөйүн деп элечи. Бирок уксаң, элдин ой пикирин уксаң баары эле ушундай жөн эле койчу, тиңдүү койчу, окшошпой калыптыр тиңде мындай да. Бирок элдин деле пикирин кабыл алыш керек да. Окшошпой атат да. Тиги жазып аткан балдарга деле айтам, эмне болуп атат десем, кичине окшошпой атат дейт да. Качан ошолор эң кичине окшошту, мындай тегичекти чыгарбайм да. Ал менден көз каранды эмес, ошол жазып аткан балдардан көз карандыраак болуп атат да. Ошо музыкант балдардан көз карандыраак. Бирок дайыма аракеттин үстүндө. Аракеттин үстүндө жүрүп атам. Жандыларды карап коюп. Бирок азыр жаш балдар жакшы чыгып атат. Рэперлерчи. Ошолордун эмелерин карап койдум да. Ушунтип турбайбы, алардан үйрөнүп коюп атам. Фирманы тосун алып келип чогулуп атат, ошону окугам жагат да. Чыгармачылыктын кайсыл бир багытын акыры барып, ушуну бир багындырсам деген план бар. Кайсыл чыгармачылыктын туу чокусуна жетем деп ойлойсуз? Оны тоону сүйлөбөсүн дебесин. Бир аракет кылыш керек да, ошого жетиш керек. Мисалы үчүн Голливудтагылар кино тасмадан мындай адамдын өмүр баянынан өтүп коюшканда аларчы. Аларга мындай бир адамдын өмүр баяны аларга кызык эмес. Алар андай нерсени тартып берип, ал этаптан өткөн дагы жанагындай өздөрүндө жок баатырларды ойлоп чыгарып башташкан. Дэдбул, Росомаха деп азыр аябай дүйнөлүк деңгээлде хит болуп атпайбы? Халк деп өзүнчө мистиктик кылып ашты, өзүнчө бир армия кылып ашты да. Анан адамдар дагы ошол нерсеге көнүп, ошол нерсени чын кабыл алып кирип атышат. Могул тасмадан өткөн улан ушул бүтүп калды эле, ушул тасмага кириш керек депчи. Эми менин эң чоң максатым ошол жанрды Кыргызстанга алып келишим керек да.
башын бир баштап көрдүм мен. Бирок тилекке каршы каражат жок, токтотуп салдым да ушул Чүкө Батырды айттым. Мен Чүкө Батырды ошентип эле тарткам. Кыргыз мстители болот депчи. Эмне үчүн Америкада Человек-паук, Бэтмен, аларды биздин кичинекей балдар көрсө ишенет да. Америкада ошондой бар деп ойлойт алар. Мен эле кичине кезимде ошолорду көрүп чоңойгом, мен эле ошондой ойлочумун. Кайсы бир убакка чейин Человек-паук бар, халк бар деп ойлочумун, ошондон таасирленгенмин да. Бирок чын-чынына келгенде алар ойлонуп табылган батырлар. А бизде болсо чыныгы батырлар бар. Бирок тилекке каршы жөн эле чаң басып жатат да. Ошон үчүн мен Чүкөнү тартам, максатым ошол болчу. Биринчи Чүкөнү тартам да, анан ошого манастык кырчоолорун кошом депчи. Ошондой фантазия ошонтип ойлонгон да. Эми ошол нерсени бир күнбү эртеби кечпи ошол нерсени ишке ашырышым керек да. Бишкектин батыр, Бишкек батыр да. Туурабы? Бишкек, бир аны көпчүлүк биле бербейт. Бишкек батыр десең, Бишкектен ким десең Бишкек борбор дейт. Бирок на самом деле Бишкек батыр керек эчимдери билбейт. Неге? Анткени тарткан адам жок, тартышпайт. Эми эртеби кечпи ушул нерсени кыргыздын батырларынын баардыгын ошо мститель кылып чогултам деген пландар бар, Кудай буйрса. Ошону ишке ашырып алсам эле болду эле. Чыгармачылыктын эле көптөр алектенбейт элем. Ассаламу алейкум эгердештер, күз келди, тойдун сезону башталды. Эгерде сиз жакын арада той берип, тойдогу жакшы элестерди чагылдырып калай десеңиз, анда дал ушул Эсен Райымбердиев студиясына кайрылыңыздар. Эсен Райымбердиев студиясы 3 күндүн ичинде сиздин тоюңузду ütүктөп, жириктеп, пакеттеп берет. Андыктан төмөндөгү номерге жазыңыздар. Азыр Кыргызстанда кино аябай көп тартылып жатат. Конкурент көп, анын конкурент көптүн аяк алып барып, сапатты күчөткөнгө алып барат деген ойдомун. Сиз көп кинолордо жоксуз. Ошол эле тамашачы балдар көп тартып атат, башкалар тартып атат. Эмнеге кинодо аз чыгасыз? Бул сунуш аздыгынанбы же сиздин койгон талаптарыңызды башкалар көтөрө албай жатабы? Биринчиден ошол мен өзүм эмемин, өзүмдүн оюмдагыны кылмайынча ал киного эметпейм да, барбайм да. Жашым бир көбү тасмага чакырат, анан барсаң, эми болгон окуяны айтып берейин. Бирөө тасмага чакыр деп атын айтып бере коеюн. Тасмага чакыр деп бардым. Барса мен мындай көгүчнү ролун берип коюптур да. Көгүчнү ролун берип коюптур. Анан мен урушуп кеттим. Сен эмне? Мен ошондой адам көрүп тапсам депчи. Эми баягы керек адамдар бар. Актер калаган өзүндөй калаган ролго дайыр болуш керек депчи. Мен андай эмесмин да. Актердун деп эле бир эми баягы кыз экен ролун аткарган мага андай жагы көрбөйт. Эркексиң да эркекче эле ролду ойноп коюш керек да. Анан ушул эбем дагы аябай көп кино тарткандарга эмесин берет да. Терс таасирин берет. Өзүнчө боюн көтөрө берет, анан чакырсаң ролдорду жактырбайт, өзү тандайт депчи. Эми жакпаса жакпайт дейсиң да, туурабы? Жакпасаң жакпайт дейсиң, ал өзүң талаптарыңды айтасың. Гонорарыңды сурайсың, мага гонорарыңча бересиң дейсиң. Анан алар өздөрүнүкүн бербейт, мен өзүмдүкүн бербейм. Ошондуктан мен андан көрө ошол тасмага тартып убакыт кетирген акчамды мен эле бир жардамга тартып койгон жакшыраак да. Азыр бир тасмага башкы ролго сизди толук кандуу сизге жага турган сценарий менен чакырса, башкы ролго бир тасмага канча сурайсыз? Башкы ролго мен жогору дегенде кеминде $5000 сурайм мен. $5000 сурайм да. Сен мына жакта иштейм мен. Убактым кетет. Минимальный ставкам мен ошол $5000 сурайм. Мен мурдагыдай бойдок эмесмин да азыр. Үйлө деген бар, семья деген бар. Барышым керек, карашым керек. Негизи чакырат, анан арада айтат. Мынча көп экен, мындай экен, тигине кылалы, мындай кылалы дейт. Ошол мен тасманы сурайм. Мисалы үчүн тасма канча убакыт тартылат дейм, алар айтат 2 ай дейт. 2 ай дейт, 3 ай дейт. А мен 3 ай полный ошол жакта жүрүшүм керек, баардык иштерди ташташым керек. Андан көрө мен ушул каскадер болуп эле бир чет жакка чыгып эле кетип калганым жакшыраак болот да. Сиз бир кезде Чүкө Батыр деген кино тарттыңыз. Канча бюджет менен тарттыңыз? Чүкө Батырды мен бир $500 менен тартып койгом. Канча убакытта? 8 ай тарттым окшойт. Эми ал мындай болгон да. Ал Чүкө Батырдын идеясы Америкада Бэтмен деген бар, Человек-паук деген бар, Халк көп, аябай көп да. Анан неге ошол Бишкекте жок, неге Кыргызстанда ошондой батыр жок деген суроо жаралган да. Анан болуш керек, мындай. Эми карасак түрктөр деле жеңил, андай деле кыйын эмес. Аны биздин колубуздан келет болуш керек деп сценарий жазганбыз. Анан азыр демирчи деп коет да. Демирчи аябай көп. Издеп мындай. Эми Аллахты жаш болгонбуз да, 22 жаштагы балдар болгонбуз. Анан демирчилер деле ишенген эмес окшойт деп ойлойм да. Эч ким деле демирчи болгон эмес. Анан биз эмне кылабыз? Баштадык да. Акчасы жок тартып алабыз деп. Акчасы жок эле баштаганбыз да. Анан көрсө баягы каражат жок, эч нерсе чечилбейт экен да. Мисалы Чүкө Батыр асманга учуш керек эле, аны учуруш үчүн крандар керек, тростор керек экен. Алар баары келип акча такалат. Ал булам өзгөрө берген да. Булам өзгөрүп кете берген.
ошо өзгөрүп тартып кетирген. Негизи башкача болчу, таптакыр башкача болчу да. Ошентип анан ал ошол тамак ашы, ошол бензин жанагындай форма кысасы бир 5 долларга тартып алганбыз. Бирок ошондон кийин сабак алдык да. Көрсө акчасы жок, тасма тартпаш керек экенин түшүндүк. Анан өзүм деле ошол Чүкө Батырдан кийин кинодон алсап кеткем да. Себеби өзүм жаккан жокмун. Экрандачы. Өзүм жаккан жокмун. Мен чото актер эмес окшойм деген ойлор келген да. Ошон үчүн кийинки кинолорго дагы мындай сценарийсин окуп койганда ошо эмне ушул образды чагылдырып аламы же бере албайм деп турган. Четке калып койдум да. Кыргыз кинозу азыр кандай өнүгүп келе жатат? Кайсы тарабынан мыкты деген баа бересиз дагы, эмнелер жетишпейт? Кыргыз тасмасы азыр жакшы өнүгүүдө да. Улам тартылып. Азыр бир айда 6-7 тасма чыгып атат. Бул өтө жакшы да. Кыргызстан үчүн өтө жакшы. Бирок бир нерсе бар. Биз ушул ички базар деп коет да, ички базарда эле кайнай беребиз да. Ички базарда эле кайнап атабыз. Мында Орто Азияга эми чыгып келип атабыз да. Тачыма Бейченен командасында Орто Азияга чыкты да. Өтө жакшы нерсе болчу. Кыргыз киносы токтоп калган деген сөздөр айтылат эле. Кыргыз кино тасмасы азыр Кудай шүгүр жанданды, койгонду. Эмне жетишпейт, бар эле нерсе жетишти, бирок биз эмиге чыга албай атабыз да. Дүйнөлүк аренага чыга албай атабыз. Дүйнөлүк аренада негизи мына тарыхка бай элбиз. Бирок ошо тарыхый тасмалар жетишпей атат да элгечи. Ошо бир Троядай, Гладиатордай тасмалар тартылса, Кыргызстан аябай тарыхка бай эл. Тилекке каршы ушундай тарыхый тасмаларды мындай алып чыккан режиссер болбой атат да. Ошо баары эле комедия болуп кетти, комедия. Ошо комедияда чыга албай атабыз да, башыбызчы. Комедия эмне? Башка жакта комедия бизден жакшы тартышат. Алар биздин комедиябызды менин оюмча көрбөйт болуш керек. Ошон үчүн биз кыргыздардын тарыхта калган баатырларын көбүрөөк тартып, ошол тасмаларды тартсак, анан чет жака дүйнөлүк деңгээлге чыгарып коюшубуз керек деген болчу. Ошол тарыхый тасмалар жетишпей атат. Менин жеке көз карашым ошондой да. Сиз чыгармачылык жолду эң биринчи тамашоодон баштадыңыз. Бир кайрылып өтсөк, 1-2 суроо менен. Тамашоону кезинде эң биринчи баштагандардын бири сизсиз экен. Ошо менен бирге тамашоодон чыгып кеткендердин дагы эң башкы адамдарынын бири сиз экенсиз. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Тамашоого эң биринчилерден болуп келгенбиз. Биз ал убакта мектепте окуп элек. Биз мектепте окуп жүргөндө эле КВН ойнойчубуз да башындачы. Мектепте арасында КВНдерге катышчубуз, анан тамашоо чыкты. Тамашоого ошо биринчилерден болуп барганбыз. Тамашоо ойноп жүрдүк. Тамашоо биз үчүн аябай бир чоң бир мектеп болду. Тамашоодон эч бир жакта бербеген тарбияны алдык. Тамашоодон биз көп нерсе үйрөндүк да. Ошодо сценарий жазганды үйрөндүк. Кантип адамдар күлдүрсө болот, кантип адамдар маанайын көтөрсө болот. Тамашоо бир аябай бир чоң бир мектеп. Башында ойноп жүргөндө элдин баары шылыңдайт эле. Тамашоо ойнойсуңарбы депчи. Тамашоо күлдүрүп койбойсуң ана мына депчи. Кийин алар айтып калды, ансамасыңар, тамашоо жакшы чыкты депчи. Тамашоого ошентип аябай көп балдар келген, азыр ошол балдардын баардыгы өздөрүнүн орундарын тапты. Тамашонун арты менен көбү азыр жанбап атат, үй бүлөсүн багып атат дегендей. Ошондуктан мен айтат элем, ар бир адам тамашоо ойнош керек депчи. Анан тамашоодан эмне болуп кетип калдым. Курама команда бар болчу. Тамашоонун курама командасы бар болчу. Биз ал жактан курама команда менен Алматынын чемпиону болдук, Астананын чемпиону болдук. Ошентип жүрүп анан кийин Россияны багындыра алдык. Курама команда менен Россияга барганбыз. Анан ал жака барганда ошо редактордун көзөмөлүндө болосуң да эми. Алар сени алып барып аткандан кийин сен ошолордун уруксаты менен сыртка чыгасың, ошолордун уруксаты менен эки жака басасың дегендей да. 2013-жылы ошентип Россия КВНде барганда Москвада аябай көп тааныштарым келишкен да. Москвага келип калсаң, чай көтөрүп коелу деп классташтарым келишкен. Анан мен Арслан Ибрагимов деген байкебиз бар. Ошо байкебизден уруксат сураганда, уруксат бербей коет да. Уруксат бербей коет. Анан мен досторум түшүнбөйт да ал нерсеничи. Бул жактан уруксат сураш керек. Чалбай калдым десең,
Алар баягы сен өзүң жашоондо эмеңе салып баштайт да. Ушинтип калдың го, жылдызы боросуң кармап калдың да, кече эле биз менен жүрдүң эле го деген сыяктуу сөздөр айтылат да. Аны мен 1-2 саатка эле чыгып келе калам деп уруксат сурай эле кетип калгам да. Анан ошол эми тамашада жазалайт. Нарушение кылсаң сен жазалайт. Эми жазалана кандай? Оюңа чыгарып коет да. Оюңа чыгарып коет, же болбосо сага бир роль берилбей калат, ошол ролуңду башка бирөөгө берип салат. Тамашада да мындай аябай көп балдар бар да. Сен ойной алсаң, сен ордуна башка бала бар. Салып ойноп кое берет да. Анан мен ошентип түндө келдим, кечинде келдим, кечирим сурадым. Анан мени эмне кылат, жазалайт. Болду сага эми жок деп коет. Роль жок деп коет. Эми роль жоксуң да. Ойнобойсуң дейт. Эми алакты жаш болмосуң, эмоция калтырасың. Анан аябай капалангам. Анан капаланып, Арслан байке менен мындай мамилебиз муздай түшкөн да. Мен Арслан байкеге керсейип, Арслан байке мени. Эми Арслан байкени жакшы ойдо мындай тарбиялайм деп эметсе керек. Мени баягы жаштык кылгам да эмичи. Анан кийин баягы Россиядан келгенден кийин деле бул жакта деле тамашаларын эметип коет, чыгып коет да. Бул тамашаң өтпөйт деп коет. Эми азыр карап көрсөм мындан да жакшы тамаша жазсын деп ойдо чыгып койчу экен эле да. Мен ошол убакта ушуну кабыл алганмынбы билбейм. Жаман экен да. Сен баягы курама команданы бөлүп салса, ушу балдар менен чогуу аралашып алсаң, бөлүп салса бир убакта эле анан баягы өзүңдө тамаша жазгың келбей элечи? Тамаша жазгың келбей эле. Баягы ошо тамашаны өткөрбөсө ойнобойм деле деп ушундай болуп калгам да негедирчи. Анан ошентип кийин тамашаларды да өткөрбөй калды. Анан ошентип мен тамашадан кете турган эле убагым келди окшойт деген ойлор келген да негедир. Анан ошентип эле кийинчерээк мени курама командадан чыгарып салыптыр да. Карасам кийин курама команда тизмесинде жокмун. Анан Арслан эке эмнеге мындай болуп атат десем, тарбияга келиш керек деген сөздөрдү айтты. Анан дедим да, анан ошентип 1-2 ойын ойнодум. 1-2 ойын ойногондон кийин анан десе теги балдар да эметип кетпеди. Туруп эле теги Агорго Ситиге кошулуп кетишпеди балдарчы. Анан ошондон кийин анан мындай тамашага болгон мындай үмүттөр үзүлүп калган да. Болду, мен уже башка сферага кетишим керек, уже болду, жак болбой калды дедим дагы. Туруп эле кетип калгам да. Сиз тамашоодо жүргөндө сиздин командаңызда көп балдар болду. Ошолордун ичинен Рүстөм Аскенов менен Кубаныч Курманбеков Агорго Сити командасына сизге айтпай кетип калышты. Эмне себеп болду? Мендин себеби мындай да. Мен мындай командада жүргөндө ушу балдар менен тамаша жазат элек да. Балдар менен тамаша жазат элек. Анан өзүмө жакпаган тамашаларды жакпады деп коет элем да. Жакпай деп аны койбой эле коелу, болду өтпөйт деп баягы. Тамаша Арслан байкелерге чейин өзүнчө мындай редактор кылып койчумун да. Анан бир чети балдар ошондой эле эмете албай калды окшойт. Көтөрө албай калышты деген ой да. Эмнеге биз айтканды укпайт деген. Эмнеге биз айтканды укпайт, дайыма эле сеники туура боло береби, биздики туура болбойбу деп мындай ошондон улам болуш керек деп ойлойм да. Кийин бир үчөөңүздөр отуруп бир сүйлөштүңүздөрбү? Эмнеге мындай болду? Бир чечимге келели, чогуу иштейли? Жок, андай болгон жок. Андай да болгон жок. Эми алардын оюн деле сурагым да келген жок. Болду уже алар менига бир сөз айтпай эле кетиштир. Анда болду дедим да. Ушунча убакытка чогуу кеткен убакта жөн тикке кетти, жөн бекен экен деген жыйынтыкты чыгардым дагы. Алар менен сөйлөшкөн деле жок. Азыр мамилеңиздер кандай? Эми алтынчы айтканда мамиле деле жок. Мамиле деле жок, жолукканда кандай жакшы иштериң кандай болуп атат. Мындай сүйлөгөн маегиңдер көпкө узабайт. Кийин ал боюнча мен тияка деле барсам болмок. Арслан байке эмнеге мындай болуп калды? Эмнеге булар Агорго Ситиге эмнеге булар кошулуп кетти десем деле болмок. Чын-чындачы. Антында келген жок да. Ошо жашына эле бир ак калпак кубогу болот деп мындай күтүп жүргөнбүз. Анан афишада ошол чын айтсам мен кабарым жок болду да. Эми мурда баягы командалар менен командалар кошулуп ойногондо мындай кабарыбыз маалыматыбыз бар болот эле да. Мына команда менен кошулуп ойнойлу, бул менен кошулуп ойнойлу депчи. Анан бир күнү эле Агорго Сити KG77 ак калпак кубогуна чогуу ойнойт деп чыгып калыптыр. Анан өзүм да таң калдым. Анча карасам эч ким эле чакырбайт, мындай даярданбайлы деп деле эч нерсе айтпайт. Ошо ойын эле болду, оюнга деле бардым. Анан Эрмек байка деле Агорго Сити KG77 деп чакырып койду. Балдар чыгып ойноду. Мен бирактан карап турдум. Мындай ал мен үчүн деле таң калыштуу болду алчы, чын-чынында. Анан мейли балдар Агорго Сити менен кошулуп ойносун келип атса, Агорго Сити менен ойной берсин дедим. Ал эмне?
Бирок бул жакта жөн эле KG77 деген бренд жөн эле жоголуп кетти да. KG77 деген жашында эле брендибиз бар болчу тамошодо. Анан балдар туруп эле агурге кошулуп кетиптир, же ал жактын балдары деле бирөөсү чакырып койбойт. Агур систем балдар, же жаш келдирчи. Же алар деле бирөөсү айткан жок. Анан чакырып алгандан кийин мен бара алмак белем. Эмне, что-то депчи. Турен соолуп калып. Анан ошол бойдон алар деле агрессив болуп жүрдү, анан болду. Ошо менен бокулду анда. Мен дальше сурай эле коеюн, мага баары эле түшүнүктүү болду дедим дагы. Ошо менен бүттү да. Азыр эми жолсак деле мындай ал теманы ачып. Я мал уже өттү кетти да, ал теманы ачкым деле келбейт да. Болгону шоу бизнес ушундай экен деп койдум да. Шоу бизнес ушундай турбайбы деген ой келди. Ал кез өттү, кетти. Бирок ошондо дагы ошол кезде, ошол убагында сизге нак бут тоскон бирөө болдубу? Ушунча нерселерди уюштуруп, ушу зыяшты алсаталы деген бир деп сезесизби бирөөдөн? Эми чын-чындан бут тосуу деле болгон жок. Мен ойлойм да. Азыр ошо командада балдар болгондо биз өзүбүз эле бир топ тасмаларды тартып, дагы бир топ ийгиликтер багындырмакпыз. Чын-чындан келгендечи. Эми андан кийин балдар келди. Даш давай биз KG77 болобуз, давай депчи. Анан ал балдар өзүнүн классташтары, бир мектепте окугансың. Тем более кошуна балдары. Анан ошол балдар чаңып туруп анан башка KG77 ачып алган деле бул тренинг болуп калат да. Эми бут тоскол деле болгон жок. Болгону мен ошо Арслан байкенин жана тартибине чыдабай калдым ошо деп ойлойм да өзүмчү. Арслан байке ошондой балдарды ошентип мындай тарбиялайт. Антесе балдар бары кутуруп кетпейби. Болгону ошол Арслан байкенин мындай тарбиясына мен эми Арслан байке мен азыр ойлойм, Арслан байке ошол убакта эми зешти ошентип койсок, бул өзүнө келет деп туруп, ошондой бир жаза кылгандыр деп ойлойм да. А мен анын жазасын мындай көтөрө албай эле, муну деп туруп кетип калгам да. Негизи мен өзүм мындай чектелген нерсени жаман көрөм да. Негизи эле башынан эле кичине кезимде эле мен өзүмдүн каалаганымды эң эркин чоңойгом алам да. Үй бүлөм ошондой. Ата энем ошондой өсүрүп койгон мындай. Өзүң каалаган нерсени кыл, эмнени кылып атасың, ошону кыл депчи. Ошондуктан мен баягы эң эркин өскөндүктөн Арслан байкенин дагы тарбиясын көтөрө албай калдым окшойт деп эле кетип калгам да. Тамашоонун балдары бир элдин жүрөгүнөн алып, бир жакшы бийиктиктерге жетишти. Бир үй бүлөдөй көрөбүз. Жалпы тамашоонун балдарынын ынтымагы кандай? Мисалы сиз тамашоодо чогуу жүргөнбүз деген катары балдарды киного чакырсаңыз, кандай көз караш билдиришет? Мен ошо курама командада баягы тизмеде жок болуп калганда мен кетип калганымды атпайбы? Мен кетип калгандан кийин мен ошол түз эле каскадер чөйрөсүнө келгем. Анан мен ошол каскадерлор менен кеткен да калган өмүрүмчү. Анан мен кеткенден кийин тамашоо курама командасынын балдары ошо биз эми курама команда болуп калдык. Эми биз эми ошо үй бүлөлүк катташта бололу, дайыма ушундай чогуу бололу деп. Алар кийин өздөрүнчө бир эме кылышкан экен. Сүрүшүп ушундай үй бүлөлүк катташты ишке ашырышкан экен да. А мен ошол убакта мен жок болгом да. Ошол убакта мен жок болгом да, ошо каскадер болуп чет жактарда жүрө бергем, Алматыда жүрө бергем мен. Ошо каскадердин иши менен жүрө бергем дагы. Бул эмеге аралашпай калгам да. Бул чөйрөгө аралашпай калдым. Ошон үчүн мен азыр ошо тамашоонун балдары менен жолуккандай болгондо жөн эле, кандай жакшы деп эле болду. Ортодо ошол эле салмашып анан мындай отуруп алып кахатеп айтып атпаймынбы, керек болсо ошол өзүнүн командада балдар менен деле жолукканда жөн эле кандай жакшы үйдөдөр жакшы тынч үйдө салмайт эле кетип каласыз, андай эме жок. Ошол мен кеткенден кийин алар ошо калган курама команданы алар өздөрүнчө экен да. Ошо катташып ушундай да. Азыркы коомдо негизги бир көйгөйлөрдүн бири өзгөчө жаштар ысырап корчулукка аябай бир маани бербей ошол көздөй бара жатышат. Негизги суроо жаштардын бир үйлөнүү жөнүндө сурайын деп турам. Сиз жеңе менен кантип таанышып, кантип үйлөндүңүз? Ушул жөнүндө бир жаштарга үлгү боло тургандай эмне айта аласыз? Эми мен жаштарга үлгү боло турган нерсе деле айта албайм го. Жеңем менен мен деген 2017 аябай бир катуу травма алдым да. Анан үйдө жатып калдым. Баса албайм, эч нерсе кыла албайм. Докторлор болсо 5 жылга эчтеке кылбай деп койгон. Күч келдирбей деп койгон. Анан мен жумуш издеп баштайм. Анан суперинфого кирип калам. Суперинфого жумушка кирем дагы. Ал жактан ошол келинчегимди жолуктурам да.
ал СММ болуп иштейт, мен болсо оператор болуп иштейм. Ал жакта аябай кыздар көп да, кыздар көп, 80% кыздар иштейт. Ал жакта өзүнүн тартиби бар. Тамактан бүткөндөн кийин баягы кезек менен сен ошол тамак ашкан жерде жиштирип коюшуң керек. Камераларды күн сайын зарядтап кетишиң керек. Ушундай бир тапшырмалар бар. Анан келинчегиме айттым, мен тамак ичип бүткөндө могу жерде жиштирип койчу дедим да. Ал мындай неге деп, неге деш керек да? Неге сен ичип аткан тамагың мен жиштириппей деш керек? Ал анткен жок да. Анткен жок жүрө эле. Унчукпай эле жиштирип алып койду. Идиштери жууп койду. Анан мындай бир көз салып койгом да. А башка кыздарга айтсаң неге мен кылышым керек, аны неге мен жуушум керек деген неме да. Анан өзүнүн идишин жууш керек, тамагын тазалаш керек. Башка кыздар ошентип суроолорду берет, мага тыйын кылат. Анан кийин азыркы келинчегиме акча сурап коем да. Акча берип турбайсың депчи. Акча берет. Кийин кайра сурабайт деле эмнеге депчи ушундай да. Анан жаш кыз экен деп коем да. Жаш кыз экен деп коем. Анан бир күн көп, аябай көп мындай, мен үчүн аябай көп жакшы нерселер кылып койду да. Кээде жумушта түндө кечки сөмкө деп коет да. Концерт, ошолар тартып келишин керек, алар тартып келгенче түнкү саат 1-2 болуп, курсаган качат да. Анан ошондой убактарда мага бүгүн кечки сөмкө чыгат келсең деп баягы тамагын жебей койчу да. Өзүм обедке деп түшүк тамагын жебей холодильникке салып койчу да. Мен аны кийин түшүнүп атпайм. Мындай мага салып койгон экен депчи. Не тамагын жебейсиң десем жок. Мындай негедир аппетитим жок деп ушундай бирдемелерди айтып койчу да. Анан көрсөм ошол күндөрдү түнкү саат 2ге чейин сөмкөдө жүрөт элем. Сөмкөдөн келип анан холодильникке ачсам ошонун тамактары. Кысасы мындай мен үчүн мындай идеалдуу кыз деп коет го. Мен үчүн аябай идеалдуу кыз болду да. Мен анын кылган мамилесине, мен үчүн жасаган иштерине аябай жүрөгүм жылыды дагы. Ошол кыз менин келинчегим окшойт деп ойлор келди. Аны мен чайга чакырдым, кечки тамактанууга, кинолорго чакырып жүрдүм. Кээде анча-мынча сынап деле коюп аттым. Мен баардык нерселерин, кээде характерин көрсөтүп аттым, анын баарын көтөрдү. Анан кыз деген ушундай болуш керек дедим. Кыз деген ушундай болуш керек дедим. Мисалы үчүн бир кыз менен таанышып 2 ай, 3 ай сүйлөшүп анан ага кыйкырып бакырып койсоң, ал эмне мага характерин көрсөтүп атасың, тиң мындай деп кетип калышы мүмкүн да. Мен ал кыздан эч бир мындай бир кемчилик таппай койдум. Анан ушул кызга мен татыктуумунбу деген суроо аябай көп жаралды. Ушул суроо мындай жеп жүрдү да меничи. Анан бир күн айттым, менин кызым болосуң дедим. Анан көпкө сүйлөшүп жүрдүк. Ушундай кыз менен көпкө сүйлөштүн кереги жок го, дароо эле үйлөнүп алыш керек го дедим дагы. Анан үйлөнүү эмесин айттым, сунушун айттым. Мен сени алам дедим. Ал деле чыккан жок. Анан айттым, башында эле айттым неме деп. Той берем дедим, кадимкидей той болот дедим. Бирок ошо мен той берем деп план кылдым, бирок ошо план ишке ашпай калды да. Себеби биринчи кыз той болду, анан кыз тойдон кийин эле менин бутум эметип калды. Бутум сынып калды го. Анан ал бир эмеге чөйүлүп кетти. Канча бир 3 айга чөйүлүп кетти да. 3 айга чөйүлүп кетти. Анан 3 айдан кийин мына деп кылып атканда дагы белим эметип калды. Белим ооруп калды. Анда да жатып калдым. Анан ошентип 7-8 ай өтүп кетти дагы. Тойдун кызы кетип калды да. Кыл эле койбойлу дедим. Каршы жөн эле. Элдин баары эле кошмой уже элдин баары куттап калган, элдин баары көнүп калды анан. Кылбаса кыл эле койду, ошону кылбай койдук. Ошон үчүн жигиттер силерге лайфхак, эгер баягы той кылбайм десеңер, кызды жакшылап сүйдүргүлө да. Кызды жакшылап сүйдүрсөңөр силер айтканыңар кылат. Ушул жерден бир кызык суроо пайда болот да. Сизге жакшы мамиле кылып жүргөндө үйлөнгөнгө чейин сиз билген жоксуз. Ооба. Бирок жакшы мамиле кылып жүрдү. Кийин үйлөнгөндөн кийин бул сурай алдыңызбы, айттыбы ошого чейин дагы сизди жактырып жүргөнбү экен, ошон үчүн жакшы мамиле кылып турбу? Же жөн гана кесиптеш катары экен? Жок, мындай болду. Жана айтпадымбы, мен ушул кызга татыктуу элемби деп өзүмө суроо бердим деп атпаймынбы? Анан өзүм да эме кылдым. Жанагы акчаларын алып койдум, көп нерсесин жеп салдым, анан
ответ кылышың керек да. Ал өзүм дагы мындай ага жагынганга өзүм дагы аракет кылдым да. Эми жагынганда кандай? Ал анын жанында 24 саат болсо, анын жанында 10 саат жүрүп алыптым да мен. Тоға бар ес алам десе тоға апарып аттым, көлгө барам десе көлгө апарып аттым. Кысасы мен деле ага анын жүрөгүнө кириш үчүн мен деле аракет кылдым. Чынчындачы. Анан мен чактырып калтыр деп эле эметкен жокмун. Ар бир балада ошентип тура бериш керек да, негизичи кызгач. Мен ошо кызга жагамы деш керек да, анан өзүн билбей эле калып эле курсын көтөргөн деле болбойт да. Анан азыр өздөрү айтат. Сен ал наоборот мага айтат да. Сен бойдок кезде башкача элең, азыр үйлөнгөндөн өзгөрүп кеттиң дейт да. Мен ага айткам, мага реклама болчу деп коем да. Жана реклама болчу деп коем да. Чыны жашоодо зияш ушундай деп коем да. Аны айтат, мурдагы зияш болду деп коет да. Мурдагы эле зияш болчу деп коет да. Биз сиздердин үй бүлөңүздөрдү дайыма Вайндан көрөбүз. Супер инфого үй бүлөңүздөр менен барып интервью бердиңиздер. Анда да көрдүк. Бизге жалпы элге, көрүүчүлөргө бир бактылуу үй бүлөнү көрөбүз. Ошо менен бирге азыр коомдо дагы бир эң чоң көйгөйлөрдүн бири келин менен кайнененин ортосунда өтө чоң көйгөй бар. Экөөнүн пикири келишпей калганда көп жигиттер бир апазы тарап болуп, ушул менин энем эле, сен да кийин эне болосуң деп бир туруктуу сөзүн айтып, ынтымакка чакырып бир жолдорду таба алышпайт, көбү тилекке каршы. Аялдын сөзүнө кошулуп кеткендер андан көп. Кантип сиз келинчегиңиз менен апаңыз ортодо ынтымактуу нерсени сакташат? Сиз кандай мамиле кылып, кантип ынтымактуу кылып жашайсыздар? Ушунун бир сыры барбы? Бул жерде сыр деле жок. Мен ушу үйлөнгөндө бир нерсени аябай жакшы түшүндүм да. Көрсө бул кайнене болушчу өтө кыйын нерсе экен да. Кайнененин милдети ушунчалык татаал, ушунчалык кыйын нерсе экенин мен түшүндүм да. Азыр апам деле менин келинчегимдин кемчиликтерин айтайын дейт да. Бирок айтпай коет да. Ушу келинин көңүлүнө тийип калбаса экен, унутуп калбаса экен деп. Апам өзүнүн басымдап коет да. Ошондон мен апамдын ошонусун байкадым дагы. Бул жерде кайнене болуш ушунчалык кыйын экен. Сен кайнене болгондон кийин ушу келиниңдин кемчиликтерин сен көрсөң да көрмөсөң болуп коюшуң керек экен да. Көрмөсөң болуп коюшуң керек экен. Ушул келиниңдин бир жаман бирдекесин угуп калсаң дагы кулагың ушул укпагандай кылып коюшуң керек экен да. Эмне айткым келип атат? Кайнене сокурда болуп коюш керек экен. Була укпагандагы адам болуп коюш керек экен да. Ал нерсе биздин үй бүлөдө да бар. Кээде апам мынтип келинчегимдей кемчиликтерин карайт дагы ичине катып коет. Мен аны сырттан көрөм да, өзүм байкайм. Анан апамдын ошол нерсесине таң калдым да. Көрсө кайнене деген ушинтип катып коюш керек экен деп. Жана кээ бирки кайненелер баягы ушул нерсени карманбай калат дагы айтып салат. Анан ошондон улам келин менен кайнененин ортосунда мамиле да музайып түшөт да. Анан мен кээде деле келинчегим деле ал нерсени түшүнөт. Şu апам ичине катып койгонун түшүнөт да, анан ошол нерсени кайра кылбаганга аракет кылат да. Анан ошол нерсеси кээде мындай башталганда ошо экөөнү алаксызсам да мен. Кантип алаксам, ошо сценарий менен алаксып кетем да. Монда сценарий бар, ушуну мындай болсун болот. Сиз өткөндө келинчегиңизди мынтип карап койдуңуз эле, ошол нерсени түшүнүп калдым да, ошону мындай тартып салам деп айтам да. Ошол нерсени мындай күлкүгө аралаштырып салам да. Күлкүгө аралаштырып салганда ошол мон аралашып кетет да, жок болуп кетет да. Кайненелерге сабыр тилейм. Биз Вайндардан төртөөңүздөрдү көрүп жүрөбүз. Канча балаңыз бар? Бир кызым бар. Акыркы сурообузду ушу менен жыйынтыктайлы. Айгерим Расул кызы сизден кечирим сурап аткан видеону көрдүк. Бул эмне болгон видео? Бул эме? Орысча айтканда карма деп коет, эмне деп коет? Ошондой болуп калды да. Айгерим Расул кызы экөөбүз 15 жылдан бери таанышпыз, экөөбүз
группалашты болуп кетебиз. 2015-жылы Айгер мени киного чакырат да. Ошко киного чакырат. Анан мен Ошко барам да сценарийни окуйм дагы. Өзүнчө эле жактырбайчы, сценарийни жактырбай шылтан айтып, кайра Бишкекке келе берем да. Ама капа болуп калат. Апасы айтат, Айгер ушу капа болуп коюп турсуң депчи. Ана барып Айгердин кечирим сурап коем. Ошондо азыр айтып коеюн, Айгерим ошол убакта баягы жаш болгонбуз эми. Азыр анда ушу кечирим сурап коеюн жана. Ошонто Айгердин жылоосунун баардык эмесин бузуп салдым да. Кийин ал тасмасы тартылдыбы тартылбады билбейм. Анан кийин кече чакырып атпайбы депчи, клип бар депчи. Анан ошо клипке тартылып атканда жак качапса эч эле окушпайт да. Эч эле окушпайт. Анан ошосун эстеттим дагы. Кат эле бир чаппайсың деп. Чаба берейин деп чап дедим да. Анан Айгерим дагы акырын эле чапканга аракет кылды. Бирок можак тийип калды окшойт. Зың деле көзүм караңгылашып түштү да. Анан ошондон кечирим сурап атпайбы. Бирок ошол катуу чапкан кадр кирдиби клипке? Ал клипке жок, кирген жок. Ал Айгеримди көрсө монткен жерге керек экен да. Монткен жери керек экен. Нар жактан башка бир бала чалып, мынтип коюп атат экен. Ошо Айгеримдин клиби болчу. Чыкты уже. Кече мурда чыкты окшойт. Оштон барып тартылып келдиңизби? Кече клипке же Бишкектеби? Бишкектен эле тартылды. Ушу менен эфир аягына чыкты. Убакыт аз кезде убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы көрүүчүлөргө эркин сөз. Силерге да рахмат. Ошондой чакырып, маек алып, эл менен байланыштырып койгоңарга, силерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Каналыңар өркүндөп өссүн. Бизди көрүп аткандар болсо, ошо каналга жазылып катталып коюңуздар. Кыргыз элинде ошол эмне болсун, азыр дүйнөдө согуш болуп атат. Украина, Россия, Палестина, Израиль, ошо мекенибизде тынчтык болсун. Эң башкы максат ушул экен туугандар. Кыргызстаныбызда жерибизде тынчтык болсо эле калган болот экен да. Ушул нерсени аябай акыркы убакта жоон термен сездим. Эч бир үй бүлөдө ызыч болбосун, эч бир үй бүлөдө кайкап болбосун. Баардык ушул үй бүлө кургандардын баардыгында ушул үй бүлөсүндө жалын гана шаңдуу болсун, жаш балдардын күлкүсү жаңырып турсун. Ошол. Урматтуу достор, жалпы YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, ушу менен эфир көрсөтүүбүз аягына чыкты. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кимди чакырабыз? Комментария жазыңыздар, ой пикир калтырыңыздар. Ассаламу алейкум.